Мына құрт. Мына ушул құрттар отработкадан кейін жоғалады да. Чукулап тұр. Сүт болғаннан кейін. Өз түсі жоғалбайды. Каттарып қаламыз. Құрт жоқ bu? Құрт жоқ. Құрт жоқ, шитовка жоқ. Қызыл құртта болады ба? Жоқ. Баяғы қызыл кене, алар дағы жоқ. Таза қойды. Ассаламу алейкум, урматтуу Багыстыруу Кыргызстан каналы, кутмаган күнүңүздөр менен. Бүгүн 2 апрель. Күн ачылды. Коргондун ичинде, бактын ичинде тазалоо иштерин, бутоо иштерин жүргүзүп атабыз. Азыр бир жакшы бир нерсе жөнүндө айтайын деп атам. Мурда кийин бул туура же туура эмес деп айтып келишет. Отработка менен денесин сүйкөгөн туурабы, туура эмеспи? Мына ушул боюнча азыр тартабыз. Азыр акемдин коргонундабыз. Ошол акамдын коргонундагы бакта 10-15 жылдан бери башка дары колдонбойт, ушул отработканы колдонот. Аягында айтып кетем, кандай тартипте кошулат, кандай шубалат. Азыр көрүнүп турган кап-кара болуп турган алманын денеси бул отработка сүйкөлгөн. Кадимки машиненин майы, иштелип бүткөн майы. Муну кадимки шитовкага, ошондой эле курттун денесин жегенге каршы сүйкөлгөн. Көрсөңүздөр, мунуки кап-кара болгон отработка. Бирок калгын ачып карай турган болсок, бул жерде шитовка деген нерсе жок бул жерде азыр. Көрөлү, бул жерде мына шитовка деген нерсе такыр жок. Буга чейин отработка сүйкөсө дем ала албай кургап калат деген сөздү угуп келчүбүз. Бирок жыйынтыкты көрүңүздөр. Бул былтыркы жылы сүйкөлгөн. Андан мурдагы жылкы алмалар турат. Азыр ошолорго барып көрөбүз азыр. Мунун денеси азыр таза болуп калган. Мурдагы жылы ушул алмага мына бой жеткенге чейин, жогорга чейин сүйкөлгөн. Азыраак кара болуп турат азыр мунуга. Эми карап тура турган болсок, муну карап көрө турган болсок, шитовка деген нерсе жок. Мен дагы ушуга чейин эч убакта колдонуп көргөн эмесмин. Отработканы мунуки пайдасын көрүп атасыздар. Сүйкөсө болобу, болбойбу дегенге жыйынтык катары көрсөтүп атам. Кийинки алмага барайын. Денесинде эч кандай курт дагы жок, шитовка дагы жок. Таза бойдон. Акам айтып атат, азыр мунаны тарт дейт. Совсем котур болуп жатып калган алма эле дейт. Ушуну тартып кой дейт. Азыр тартайын ошону. Быйыл мөмө байлай турган жыл экен. Өтө жакшы быйыл мөмөсү. Мына гүлүнү көрсөтөйүн биринчи, анан танасын көрсөтөм. Быйыл мөмө бүчүрлөр көп тийгөн. Мунуки такыр жарабай калган, өспөй калган алма эле дейт. Мына ушул.
Отработка сүйкөгөндөн кийин бул таза болуп калган. Таптаза. Көрүңүздөр. Денеси таптаза. Быйылкы жылы мынал бийлерге сүйкөгөн. Быйылкы жылы сүйкөптүр бийлерге. Кандай тартипте жасалат дей турган болсоңуздар, 10 литр сууга 1 литр машинанын отработкасы чыккан. Ошону аралаштырып, утуру аралаштырып сүйкөш керек. Болбосо отработка жеңил болот дагы, бетине чыгып калат. Утуру чайкап, аралаштырып, валик менен же болсо щетка менен сүйкөп чыкса болот. Буга чейин эч качан сунуштабадым эле. Жыйынтыкты көрүңүздөр, эгер сиздерге туура келсе болот десеңиздер, сүйкөңүздөр, бак сиздердики. Эгер жок, бул туура эмес дей турган болсоңуздар, ал дагы өзүңүздөрдүн эркиңиздер. Албетте, алмаңыздар котур болгон болсо. Котур деп шитовканы айтабыз. Калкандар. Азыр бактын ичинде тазалоо иштерин жүргүзүп атабыз. Быйыл алмалардын боло турган жылы. Ишиңиздерге ийгилик, сиздер менен Багас Кыргызстан каналы. Көрүшкөнгө чейин.